Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан эле О толкун аркылуу үн алышып, эфир аркылуу жүз көрүшүп жатканыма аябай кубанычтамын. Ийгилик сырлары көрсөтүүбүздө кайрадан эле амандашып жаткан мен Айжамал Амирова. Биз бул көрсөтүүбүздө ар тармактын алдыңкы ийгиликтүү инсандары менен маегибизди улантабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Борбор калабыздан келген калеми курч, мыкты журналист Назгүл Абдыразакова келип отурат. Назгүл айым учурда Вечерний Бишкек интернет редакциясында эмгектенет. Кош келипсиз, Назгүл айым. Рахмат, Айжамал. Сизге дагы чоң салам жана биздин угармандарга. Анда эмесе алгачкы эле суроомду узатсам, Назгүл айым, алгач өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, эң алгач эмгек жолуңузду кайсыл редакциядан баштадыңыз эле? Деги эле журналистикага кантип аралашып калдыңыз? Өзү биринчиден менин атам журналист болот, Төлөнбай Абдыразаков деген киши. Анан бул биринчи себеп болуп калды. Анан экинчиден ошо радиодо диджейлердин үнүн укканда мен дагы тилек кылчумун да, мен дагы ушундай диджей болом, мен дагы ушинтип радиодон сүйлөйм деп, анан кийин ушул тилегим орундалды десем болот, буюрса. Кайсыл редакцияларда алгачкылардан болуп иштеп калдыңыз? Өзү негизи университетти бүткөндөн кийин мен мугалим болуп иштеп баштадым Ошкуда. Жаш журналисттерди окуттум. Ошол ал жактан чоң тажрыйба алдым десем болот. Андан кийин радиодо иштедим, Ош шамы гезитинде көп жылдар иштедим. Мэриянын пресс-службасында иштедим. Азыркы кезекте болсо ошо Борбор калаада Вечерний Бишкек интернет изданиясында иштеп жатам. Аябай жакшы. Билишимче Ошмуда окугансыз, Жок, Бишкекте окугам. Кесип журналистика эле. Өзү негизи Оштон болосуз, Ооба. Негизи журналистикага аралашып баштаганыңызга канча жыл болду? 15 жыл тегерегинде деп койсок болот. Аябай жакшы. Кесиптик ишмердүүлүгүңүздө кайсы темаларга көп басым жасайсыз? 15 жыл аралыгында көбүнчө кандай темаларды басым жасап келатасыз? Негизи бардык эле темаларды чагылдырганга аракет кылам. Бул деген бирок негизги эң бир жакшы, кандай десем, эң жакшы көргөн бир рубрика жок, направление, багыттардын бири бул социалдык баары бир тармактагы суроолор болуш керек. Мен деген ошо эгерде бирөөнүн турмушу жөнүндө жазсам же ага ал кишиге жардам берсе, ошол дагы мен дагы биз бир журналистиканын бир ийгилиги деп койсок болобу деп ойлоймун да. Негизи бирок ар тараптуу жазгангач, ар тараптуу окуяларды жазганга аракет кылабыз негизи. Биздин өлкөдө журналистиканын өнүгүүсүнө сиздин көз карашыңыз кандай? Жакшы эле өнүгүп келатабы? Буйруса жакшы. Азыр абдан көп жаш, сизге окшогон жаш журналисттер чыгып жатат. Уже жакшы эле өзүн таанытып келатат. Ар кайсыл мисалы жакшы мындай расследованияларды кылып, ошо менен негизи эгерде ошондой жакшы бир материалдар чыкса, ошондой макалалар чыкса, видеолор чыкса, ошо элдин көйгөйүн көтөргөн, ошо менен көп нерсе өзгөрөт деп мен ойлоймун. Кудай буйруса жакшы журналистиканын келечеги, кыргыз журналистиканын келечеги жакшы буйруса. Мисалы үчүн блогер өзүнчө эле бир блогторду тартып чыккандагы журналистмин деп алышат да көпчүлүгү. Аларга көз карашыңыз кандай? Эми бирок чындыгында алардын арасында да абдан күчтүү блогерлер болот. Мындай аларды мисалы аябай колдогондор көп болгон блогерлер болот. Эми мындай барып жанагындай электен бардык өтөт, и уже чындыгында анан ошолордун арасынан тандалганы калат да деп ойлойм, буйрусачы. Анан эми бир жака мисалы бир ступенькага жетиш үчүн эми негизи эме кылыш керек да, жанагындай аракет кылыш керек, көп жолду өтүш керек, көп ката кетириш керек. Анан ошондуп барып анан кийин такшалат деп ойлоймун. Кесипкөй журналист болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Бул кесипкөй журналист болуш үчүн негизи тартынбаш керек, уялбаш керек.
жанагындай өзүнө ишениш керек. Мисалы, потому что каарманың келип эфирде отурса, аны менен тең болуп, мисалы ошого мындай кандай надо быть уверенным, да, ошол эгерде ошо эми ал деген ал сразу келбейт негизи. Ал биринчиден, конечно, сүрдөйсүң, какой-то моменттерден коркосуң, но бирок барып бардыгы келет да. Дагы өзүңүздүн кандай эл билбеген журналистикадан башка дагы кандай эмелериңиз бар? Талант дейлиби же кызыккан нерсеңизби? Бош убактыңызда өткөнчө эмне менен алек болосуз? Мен негизи саякаттаганды аябай жакшы көрөм. Мен деген мисалы аябай бир тилегим бар. Ошо көп саякаттан ошо мисалы Европага барсам же башка өлкөлөргө барсам, ошол жактан улуттук кийимдерин алып келем деген тилегим бар. Буюрса ошо саякаттаганды жакшы көрөм. Анан үйдө тамак кылганды деле жакшы көрөм негизи. Анан дагы эмне, бийлегенди жакшы көрөм, китеп окуганды жакшы көрөм. Ошол эгерде анан мүмкүн эгерде кичине тагдыр башкачараак болгондо, мүмкүн мен правоохранительный орган, укук коргоо тармагында иштемекмин балким. Ошентип ойлоймун мен негизи. Бирок журналистика болгондон кийин, мисалы үчүн, үйгө дагы көңүл буруп, анан жумушту да бирдей алып кетиш сиз үчүн кыйын эмеспи? Кээде кыйын болот, бирок негизи аракет кылам. Бирок чындыгында эле журналистика мындай карап көрсөң оор кесип, ар кайсыл убакта чалуулар болуп калат, кандай ошол убакта алып барып дегендей. Ооба болуп калат, кээде да түндө дагы болуп калат жумуш иш. Анан эгерде бирок жаныңдагы шериң жакшы түшүнүктүү адам болсо, анда ал түшүнөт деп ойлоймун да. Ошон үчүн биздин кесипте ошо биздин жолдошубуз же жанындагы келинчеги абдан түшүнүктүү адам болуш керек да. Колдоо көрсөтүп туруш керек, ооба, сөзсүз. Журналисттик жолуңуздагы жетишкендиктериңиз менен да бөлүшүп кетсеңиз. Эми негизи бул биринчиден, эгерде бул эң негизгиси, эгерде окурман сен менен чогуу болсо, окурман сенин материалыңы окуса, бөлүшсө, ошону талкуу кылса, анан кийин ошодон кийин өзгөрүүлөр болсо, анан кийин кээ бирки мисалы жазган материалдарым мындай чындыгын айтканда көп просмотр болсо, көп көрүүлөр болсо, мен абдан сүйүнөм да. Анан кийин дагы кандай, мисалы кээде бир адамдын окуясын жазсаң өзгөрүү болот да. Анан кийин элдер чалып, анан кийин ушул кишиге жардам берелик дедик эле, ушул киши менен кантип байланышсак болот, номерлерин бере аласызбы дегенде дагы абдан сүйүнөм да. Анда значит бул жеткиликтүү болуп, адам жана окурмандын бир какой-то бир түпкүрүнө жеткен болдум да. Ошентип мен ойлоймун негизи. Эми мен азыр кечирим сурайм, мен өзү негизи орус тилдүү журналистмин. Эми может быть азыр какой-то оюмду жакшы билдире албай жаткандырмын, ошон үчүн мен кечирим сурап коем. Ошол бирок аракет кылып атам азыр. Рахмат. Ошондой бир окуяларды чагылдырып, бир адам жөнүндө дагы баяндап берет окшойсуз, менин оюмча. Вот ошол моментте сизге мисалы үчүн негатив комментарийлер келип калса, кандай реакция көрсөтөсүз аларга, же көңүл бурбайсызбы? Жок, негизи мисалы атам мага аябай жакшы бир сөздү айткан. Негизи мен ошо карьерамды баштап жатканда мындай жакшы сөздү айткан. Кызым, эми сенин жумушуң эл менен байланыштуу. Сени көп адам көрөт, көп адам окуйт. Ошон үчүн сен дайым жакшы нерсеге да даяр бол, и жаман нерсеге да даяр бол депчи. Анан кийин баягы күнү ошо Гүлзат Мамытбек келди биздин студияга. Анан кийин абдан ушундай позитивный кыз экен, мага ушул позитивный айым экен, мага абдан жакты. Анан кийин айттым да, сиз ошо хейтерлериңизге кандай мамиле кыласыз десем, анан айтты да, мен аларды абдан жакшы көрөм деп айтты. Ошон үчүн ошо даже ошо хейт комментарий келгенде дагы ага эми сынып калбаш керек да, эң негизгиси. Дагы кандай, мисалы үчүн жаш журналист, мен да журналист болом эле деп угуп отурган угармандарыбыз болсо, аларга кандай кеп кеңеш айтат элеңиз? Журналистика кесибин сунуштайсызбы же мен баары бир ошол журналистика кесибин тандайм деп такшалып туруп калгандарга ушундай болгула, көп китеп окугула деген сыяктуу кеп кеңештериңизди айтып кетсеңиз, кандай болбосун, баары бир 15 жылдык стажыңыз бар дегендей.
Эми жаш журналисттерге айтып кетчү эң биринчиси айтып кетчү нерсе бул жумуштан, бул кесиптен байып кетпейсиң. Бул деген жанагындай кызыгуу, шыктануу, жана көп адамдардын жашоосун көрөм дегендерге, мисалы ар кайсы жумуштагы кесиптеги адамдарды көрөсүң, ар кандай тагдырларды көрөсүң, бирөө менен күлөсүң, бирөөсү менен кайгырасың, бирөөсү менен ыйлайсың да. Бул өтө кызыктуу кесип. Ошон үчүн эгерде ошол болочоктогу эми журналист болом деген кыз же улан болсо, ал мисалы өзүнө өзү ишенип и кызыгуусу болсо коркпой баштай берсин ушул кесипти. Журналистикада демек эң негизгиси өзү ишеним керек экен, Сөзсүз. Анан кийин кругозор дагы болуш керек, широкий кругозор. Азыр көп китеп окуш керек, издениш керек, акылдуу болуш керек. Аракет кылыш керек ошо, чтобы быть эрудированным. Аябай жакшы. Дагы анда сизге эркин микрофон берейин. Өзүңүздүн айта албай калган сөздөрүңүз болсо айта алсаңыз болот. Бизге убакыт аягына келип калганына байланыштуу. Чоң рахмат биринчиден ушул студияга чакырганыңыздар үчүн. Абдан кызыктуу маек болду деп ойлоймун. Баткен угармандарына деги эле бардык эле угармандарга биринчиден ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Кыргызстаныбыз тынч болсун, аман болсун. Кудай буйруса жакшы ийгиликтер биздин Кыргызстанда жарала берсин. Рахмат. Бүгүн бизде конокто Борбор калабыздан келген калеми курч, мыкты журналист Назгүл Абдыразакова айым келип бизге жакшы маек, кеп кеңеш, ийгиликтери менен да бөлүшүп кетти десек болот. Ал эми бүгүнкү эфирди мен Айжамал Амирова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.